Баарыбызга белгилүү болгондой эле Кыргызстанда кийинки жылы жогорку кеңеште шайлоо болот. Мына ушул шайлоо учурунда айрымдар ачык, ал эми кээ бирөөлөр тымызын түрдө жаштарды пайдаланышат. Ал эми ошол шайлоо учурунда курал болгон жаштар жылдан жылга шайлоо болгон сайын курал болуп жүрө береби же кандайдыр бир чара көрүлөбү? Бүгүн биз атайын Жалал Абад шаарына ушул теманы талкуулоого келдик. Анда эмесе жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Эфирди мен Альмира Абидинова алып барам. Сиздердин пикириңиздер кандай? Негизи ушул боюнча оюңуздарды айтсаңыздар. Биринчи жаштарга кезекти берейин. Региондогу жаштар региондогу көйгөйлөрдү жакшы билет. Региондогу ар бир маселени алар балким кудурети жетпесе дагы алардын ошол жетекчисине же болбосо ошол кайсыдыр жерде айта алат, алардын кайсы жерде кандай көйгөй бар алар билет. Бирок бир гана регионго барып такалууда бул нерсе чечилбейт го деп ойлойбуз. Анткени региондордо балким биз билип жүргөнү Кыргызстандын ар бир регионунда бардык жеринде билим сапаты эң жогорку делген жаштар аз. Ал жагынан бир аз төмөнкү багытта болуп калышы мүмкүн. Бирок региондогу жаштарды алып аткандыгы негизи менин оюмда бул жакшы ой. Жаштар да ошол бул азыркы бала айткандай эле жакшыраак билет да кандай көйгөйлөр бар экен. Андан дагы бул жаңы идеялар, жаңы күч, жаш күч деп коет. Ошондуктан эң туура болот. Ал эми эски карышкырлар бул жерден уже менимче убагы келди окшойт жаштарга бергени. Рахмат. Мынакей жаштардын оюн дагы угуп алдык. Бир чети карап көрө турган болсок, булар дагы алданып жаткан жокпу? Анткени ар бир эле ошол шайлоо учурунда биз жаштарга мүмкүнчүлүктү беребиз, жаштарды бийликке алып келебиз деп, анан бакы шайлоо болуп өзүнүн партиясы өткөндөн кийин эле алардын арасынан нече эле жаштарды көрбөй калабыз да, сиздердин оюңуздар боюнча. Бул жолу дагы жаштар алданып калбайбы? Албетте депутаттардын арасында жаштар болот деген үмүттөбүз. Анан жаштар деле менин оюмча азыр акыл эси жакшы болсо, алардын өзүнүн мындай позициясын кармашат деп ойлойм. Мисалы, кээ бир жаштар башка бир партияга барышы мүмкүн, а кээ бири ошо Алтынбек Сойматовдун партиясына барышы мүмкүн. Ошондуктан биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин, демократиялык мамлекет болгонубуздан кийин ар бир адам өзү каалаган партияга барганы укуктуу. Жаштар бул сферада адашпайт деп мындай ойлойсуз, демек. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Алгач эле саламатсыздарбы? Шайлоо келер алдында ушундай окуялар болушу бул мыйзам ченем нерсе көбүнчө. Айрыкча ушу кыргыз саясатында бул нерсе адатка айланган. Жаштар неге саясатка келбейт же парламентке барбайт дегендин бир эң жөнөкөй эле жообу бул мыйзамдар ушундай жазылган, ал жака көбүнчө акчалуулар барыш керек. Же болбосо ошол акчанын ордун басып ала турган, абройго ээ болгон адам барыш керек. Жаштар жаш туруп, тажрыйба албай туруп, же болбосо эл үчүн бир нерселер жасабай туруп, андай электорат чогулта албайт. Бул жерде саясий партиянын лидерлери дагы жаштар менен, жалпы эле жарандар менен электоратына карата эсептешет. Бирок бул жерде сиз айтып жаткан мыйзам бул мыйзамда жазылбаган мыйзам болсо керек, Кайсыл дегени? Ошол акчасы көп болуш керек, же болбосо акча төлөш керек деп. Негизи бизде мыйзамда жазып койгон эмес да, акчалуулар гана депутат болсун. Акчалуулар гана деп, бул мындай да, жазылбастан бирок ишке ашып аткан нерселер да. Реклама деген нерсе бар. Айылдарды аралоо, жарандар менен жолугушуу, үгүт иштериндеги концерттер, тамак берүүлөр, ошолордун баардыгы бул баягы акмак адамга дагы ачык эле билинип турган нерсе, акча керек деген нерсе да. Эми буга чейин билип эле атабыз, $500,000 чейин таштап коюшат, бир мандат алыша берет. Эми жаштарды эң чоң пайдаланган бул сырада ошол жерде азыр эми атын атап бул жерде талкууланган сөз эмес, ошол кайсыл депутат же кайсыл партия болбосун, ошол жаштарды чогултам десе 10% гана ошол бир жашты өстүрүп чыгарым келип атат. Мен кыла албаган жакшылыкты ошол бала кылып, кыргыздарга жардам берсин деген эле максат болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүгү ошол аймактагы жаштарды координациялоо, шайлоо иштерин үгүттөргө жүргүзүү, же шайлоо күнү иштетүүгө эң негизги максат катары көрөт. Бирок 10% кээ чын эле партиялар болушу мүмкүн, чын эле жаштарды өстүрсөк, ошолорду кичине тажрыйба алдырсак. Бирок бир нерсени эске алалы, жаштар аралашпай туруп, же болбосо жаштар саясий процесстерди билбей туруп, көрбөй туруп, же башынан өткөрбөй туруп саясатчы боло албайт. Бул жерде саясатчы болуштан шарт эмес. Жөн гана жаранып позициябыз бар, бул шайлоого катышуу. Бул биздин укугубуз жана милдетибиз. Жаштар ал нерсени чектебеш керек, барыш керек сөзсүз. Албетте, ушул жерден сиздерге дагы суроо, мынакей жаштар колдонулат, алар дайыма ушул пайдаланып анан шайлоодон кийин таштап коет деген сөздөр деле ушул коомчулукта айтылып эле келе жатат да. Чындыгында эле ошондойбу?
жаштарды шайлоо учурунда пайдаланып коюшабы? Мисалы үчүн өзүнө добуш топтоо үчүн же болбосо жана башка шайлоого катышкансыздарбы негизи? Көбүнчө ошо биздин региондордон көп байкайм. Ар кайсы партиялар, айтпай эле коеюн кайсыл партиялар экенин, жаштарды колдонуп жана пиарды көбүнчө кылышат. Флагтар менен, машиналардан жанагындай спецсигналдар менен чыгышат. Андай учурларды көрүп эле келатабыз. Мындан кийин деле көрөбүз го дейм. Себеби бул нерсе токтобой турган нерсе. И ага кошумча акча да предлагать этишет. Сунуш кылат. Ошол акчаны алсаң, барасың, шайлоодо бизди шайлоп коесуң дейт. Ошентип жаштар политикада, саясатта кимдин жакшы экенин билбей, кайсыл адамга ишенсе болот, кайсыл адамга ишенсе болбойт экенин билбей туруп эле барып, ошол өзүнүн добушун сатып, акчаны чөнтөгүнө салып кетип калып атат да. Азыркы учурда ошо шайлоо учурунда мен ойлойм жаштардын баарын эле колдонуп атат деп. Ар бир университеттерге барып, кээ бир учурларда акча берип ушул колдоп койгула деп. Анан шайлоо боло турган малда бардыгы эле партиянын өкүлдөрү келет дагы бекер концерт коюп беришип, жаштардын баарын барасыңар деген үгүттөр да болот да негизинен. Сиздер? Саламатсыздарбы? Алгач эле эми шайлоо астында үгүт иштери жүрүү бул сөзсүз түрдө мыйзам ченемдүү нерсе. Анан эмнеге жаштарды колдонуу, эми Кыргыз Республикасынын көпчүлүк эле орду жаштардын орду сөзсүз түрдө 18 жаштан кийин алар дагы процесс принятия решенияге ээ болуп калышат дагы. Сөзсүз түрдө добушу кандайдыр бир убакта роль ойноп чечип калат. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде жаштарды үгүттөө иштери, жаштардын арасында үгүттөө иштери да жүрүш керек. Анткени жаштардын арасында эгерде түшүнүк жок болсо, эгерде түшүндүрмө иштери жок болсо, жаштар кимге эмне кандай добуш берүүнүн деле түшүнүүсү жок болсо керек. Сиз айтып жаткан үгүттөө учурунда алар жаштарды алдап коюп аткан жокпу? Мисалы үчүн менин партияма кел, мен кыйратам. Бирок эгерде карап көрө турган болсок, жогорку кеңеште азыр илгерки эле отургандар отуруп келет. Канча шайлоо өттү, бирок жүздөр алмашкан жок да. Ооба, Конституцияда негизи жазылган, депутаттыкка 25 жаштан жогору гана жаштар ээ боло алышат деп. Эми сөзсүз түрдө жогоруда айтылып кетти акча маселеси. Анан ошондой эле үгүт маселесине келе турган болсок, эгер жаштардын үгүт маселеси сөзсүз түрдө жүрөт, бирок эң аяккы убагына келгенде, шайлоо учуруна галочка кое турган убактына келгенде, ар бир жарандын өзүнүн укугу, кимди шайлайт, кимди шайлабайт. Ал эми үгүт иштери сөзсүз түрдө жүрөт. Боюнча бир толуктоодо жогорку кеңеште жаңы жүздөр толтурат. Жаңы бизнесмен жаштар толтурат, жаңы өзүнүн билими менен келип аткан, тилдин күчү менен келип аткан, өзүнүн ошол жаш активисттик доорунда топтогон аброюн мандатка алмаштырып келип аткандардан бар. Мисалы үчүн шайлоонун өзүндө иштеп берип. Ооба, Жанар Акаев анан Тазабек Икрамовдон башкасын атасаңыз кимдер бар? Негизи мындай да, журналистикадан бирөөгө так айтып, бирөөнүн адресинде туура эмес сүйлөп Жок, эми ошо жаштарды айтып атпайсызбы? Жогорку кеңеште бар жаштарды эгер бар болсо айтыңыз да. Биз Акча аларды менен жаман барган же жаштар жакшы деп бар, айтпай элек. акча менен барган жаштар бар. Жок, негизи жогорку кеңеште бизде азыр депутаттарыбыз бар, ошолордун ичинен канча пайызы жаштар? Мен ачыгын айтып 2 жылдан бери алар менен аралашып жүрөм, жогорку кеңеште толтураяларды көрдүк. Депутат болуп отургандар. Отурат, депутат болушу болгон, тааныбаган жаштардан бар депутат, жаш депутаттар. Демек ал жерге барганда алар активдүү болбойт же сүйлөбөйт, 40 жаштын ылдыйгы бир жок дегенде мен 20 депутат санап бере алам силергечи. Бул дегени 30% деген нерсе да. Сүйлөгөндөр да бар. Эми баягы саясий процесске толук катышпаган, кызыкпаган адамдар үчүн бүдөмүк жогорку кеңешчи. Ал жакта өзүнүн акчасы менен келген жаш ишкерлер бар. Чынын айтайлы, акчасы деген ошо шайлоого кетирүү. Эми сатып алды добуш деп айтып күнөө эле иштеген турмайбыз. Шайлоого бирок кетип аткан чыгымдарды жапканга алар да взнос катары беришти дейли. Эми баарыбыз эле айтып калдык, Жанар Акаев туура. Жанар Акаев өзүнүн аброю менен. Балким бул пешине тердир аныкычы. Ушунчалык жаштарга күйүп чуркап жүрдү учурунда, эми аброюн депутаттык мандат менен алмаштырып жетти. Алмаштырган жок, алын аброю ошого жетти демек. Бул пешине тердир. Башка депутаттар бар. Спорттук ийгиликтери менен кошумча ошондой эле спорт чөйрөсүнөн тапкан аброю менен жогорку кеңешке бара алды да. Бул дагы кандай бир деңгээлде анын ошол жеңеш жерге барганга татыктуулугун көрсөтсө болот. Бирок бир нерсе бар. Көбүнчө ишкерлер басымдуулугу бул чындык. Спортчулардын басымдуулугу жогорку кеңешке барып калган бул дагы чындык.
дагы бир чоң көйгөй өткөндө эле ошол Жанаркаевди көп мисал келтирип атабыз. Ошол Жанаркаев дагы айтат, бизнесмендер менен спортсмендер келип калды деп капа болобуз дейт. Сот адилеттүү болбой атса, бизнесмендер келет да өзүнүн мүлкүн коргош үчүн деп атпайбы? Бул ошондой эле актуалдуу жана логикалык нерсе. Сот адилеттиги жана башка адилеттик болгондо гана ал жака өзүнүн тармагынын адистери барат. Мисалы үчүн Садык Шерниязов, ал 60 эмес 80ге чыгып депутат болсо да мен ыраазымын. Себеби маданиятты андан өтүп түшүнгөн адам жок. Бизде атайын секторлор бар да Кыргызстанда. Ошол секторлордун мыктылары барыш керек. Мыктылар ошол сектор кайсыл багыт менен кантип өнүгүш керек экенин алар чийип көрсөтүп, мыйзамдар менен бекитип, жана аны көзөмөлдөш керек аткарылыш. Ошол бул депутаттык менин оюмча татыктуулар барыш керек. Бирок бир нерсе моюнга алайлы, бизнесмендер жана спортчулар же болбосо татыксыз кээ бир кадрлар бар. Мына ушул жерден ошол татыктуу эл өкүлүн тандап алыш үчүн жаштардын ролу кандай болуш керек сиздердики? Мына сиздер өз окуу жайларыңыздарда, өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдө лидерсиздер да. Анан ошол шайлоо учурунда жаштар өзүн кантип алып жүрүш керек? Балким мыйзамды сакташ керек, өзүнүн добушун сатпаш керек, жана башка өздөрүнүн досторун да ошентип үгүттөш керек. Реалдуулукта ошондой көрүнүшкө күбө болосуздарбы? Добушун сатпоо үчүн биз алдын ала өзүбүз шерик мындай тааныштарыбызга, досторубузду, ошол чоң студенттер чогултуп, мындай добушту сатпагыла деп айтышыбыз мүмкүн, бирок бизден чоң адамдар ошол добушту сатканга аларды өздөрүнө тартып алып атышат да. Бизге көп эми азыркы студенттерге акча деп акчаны көрсөтүшүп эле ушундай кыласыңар, шайлайсыңар, мынантесиңер, коркутуулар деле болушу мүмкүн окуу жайданчы. Мен өзүм шайлап көрө элекмин, бирок былтыр шайлоо болгондо жашым жетпей калган. Бирок ушундай шайлайсың, андай кыласың, болбосо окуудан тияк бияк деген коркутуулар деле болот экен. Андай чоңдор коркутуп атканда жаштар ал жаш адамды өзүнө тарта албайт да. Кыргызда жакшы сөз бар негизинен. Арык кайсыл жака карай салынса, ошол жака суу агат деп. Биздин улуу мундагы кээ бирки инсандар өздөрүнүн добушун сатып атса, жаштар каяка барат деген сөз да. Жаштар да ошол эле ишти кылат. Жаштар дагы ошол улуудан көргөн нерсени жаштар аткарат. Сатылып аткан добушту көрүп, алар деле ошол акчаны алат. Алар деле ошол мисалы жөн эле бир пичкан менен менин колума 1000 сом же 5000 сом ушундай акча тийип калсын дейт да. Бирок ал менен өзүнүн 5 жылдык же бүтүндөй бир келечектеги өмүрүн сатып аткан кээ бирки жаштарыбыз ойлонбойт. Бирок азыр бул жерде айтылып жатат, негизинен аларды биз талапкерлерди да, биз алардындай бизге ошол убакта гана келип өзүлөрү жөнүндө айтып беришет да. Биз андан мурунку кылган иштердин эч нерсесин байкабайбыз. Ошол учурда эле келип андай кылам, мындай кылам десе дагы ишенип алабыз. Ишенип алуу дагы сезимдер болуп кетет да кээ бир учурларда. Ошону алдын ала мындай биз байкап ушундай иштер жүргүзүлсө жакшы болмок да негизинен. Сиз айткандай ошол кооз сөздөрүнө ишенип анан алданып калат экенбиз, дагы бир тамашалуу ыр бар эмес беле? Алдадың, дагы бир жолу алдадың деп. Ошол сыяктуу болуп кийинки келерки шайлоодо да алданып калбайбы жаштар? Менин оюмча алданбайт, эгер жаштар өзүнүн позициясын кармаса, граждандык позициясын кармап, жана маалыматтан артта калбай, жогорку кеңештин депутаттары эмне иш аткарып атканын угуп, билип, байкап турса, менин оюмча эч кандай колдонулуп калбайт. Буга чейин дагы биз айтып атабыз, жаштарды негизи ар кайсы партиялар шайлоо учурунда колдонуп коет деп. Балким ошого жаштардын өздөрүнүн тажрыйбасы же билими же деңгээли жетпей ошон үчүн алданып калып аткан жокпу сиздердин оюңуздар боюнча? Ошол боюнча азыр буга чейин угуп келип айтайын деп аткам. Эң алгач эле адам баласы эс тартып бир 14-15 жаштан уже эс тартып баштагандан кийин өзүнүн укугу жана милдети боюнча толугу менен билим алыш керек да. Буну айтканымдын себеби подростки же болбосо жаштар толугу менен процесс принятия решенияга кошулса, мисалы мэрияда, акимчиликтерде открытый бюджетный слушание болот. Ошол сыяктуу мындай политический жактардан өзүнүн сабаттуулугун арттырса, мындай көрүнүштөр болбойт деп эсептейм. Бул негизинен эң түпкү тамыры ошол өзүнүн сабатсыздыгынан келип чыгат деп эсептейм. Анткени деген ошол эле жанагы добушка үгүттөө маселеси, ошол эле жанагы өзүнүн каалоосу болсо, эгер мисалы политический жакка барам деп, ошол жактан да өзүнүн сабатсыздыгы жок болгондо ошол себептен деп ойлойм. Биздин жаштар кийинки жылы деп айтасыз, алданабы алданбайбы деп. Менин оюмча дагы алданат. Себеби эч ким, мен азыр көрүп жатам, бир да жаштардын арасынан бирөөсү дагы аракет кылган жок азыр саясатты окуйын, бир нерсени көрөйүн, үйрөнөйүн деп.
деги эле жаштар эмес, баардыгы эле кыргыз эли. Баардыгы ушул нерсеге кайдыгер карайбыз. Шайлап алабыз, кылабыз, иш бүткөндөн кийин анан кийин ой алып кетти, ой мынтип кетти дейбиз да. Алып олтурабыз андан кийин. Түштөн кийин деген сонун сөз бар кыргыздарда. Анан ошон үчүн ушундай нерсе болбош үчүн азыр жаштарга дагы ушундай бир түшүндүрмө көрсөтүш керек го дейм. Ушул жерден баягы практика жүзүндө башыман өткөн нерсени айтып суроо бергим келип атат. Сиздерге президенттик шайлоо болчу, журналист катары ошол ар кайсы шайлоо участкаларында чагылдырып жүргөнбүз. Анан жаштар аябай көп болчу ошол учурда. Башында биз байкаганда эле жокпуз, анан кийинчерээк биздин артыбыздан ошол ээрчип же болбосо бизди мындай байкап жүргөндөрүн сезип калдык да. Анан корко баштадым мен. Көрсө ошол жерде шайлоодо жүргөн жаштар сумкаларды жана коммерсанттарга окшоп ийинине илип алыптыр. Анан ошол жерде ар кимди көзөмөлдөп ким кимге добуш берип атат же болбосо ошол бизге ар кандай коркутуулар дагы болгондо, мисалы чагылдырылбай эле кой, ким президент болушу белгилүү, эмне кыласың, сен бир нерсе болуп каласың деп кадимкидей коркутуулар болгон. Жаштар мына ушинтип билими бары билим менен, күчү бары күчү менен курал болуп жүрө береби же кандайдыр бир жолду, чечимди чыгарсак болобу келечекте? Эми бул чыкпаган жандан үмүт дейт да. Бул балдардын же болбосо жаштардын курал болуп калганы бул кадимки эле баягы Кыргызстанда коррупция гүлдөп аткандай, же болбосо бирөөлөр ачка калып аткандай, же болбосо бирөөсүнүн билими жок, бирөөсү жетим калып, бирөөсү миграцияга кетип аткан сыяктуу эле көйгөйдүн бир түрү бул дагычы. Ошол сыяктуу кризис бул дагы кадимкидей эле. Жаштар качан курал болбойт, жаштар баягы бул жакта карындашыбыз айтып атат, саясий коомдук, саясий жарандык позициясын бекемдеп, ошол жактан өзүн агарткандан кийин гана. Азыр политология деген сабак болот университетте. Бирок аны кызыккан адам гана чукуп окуп алса, жөнөкөй лекцияларда жогорку кеңеш жөнүндө, жогорку кеңештин түзүмү, жогорку кеңештин ичиндеги комитеттер, бюджет кантип бекитилет, депутаттардын негизги милдети эмне, министрлер эмне кылат, президент эмне кылат, куралдуу күчтөр кимге баш ийип атат, кагаз кармаган органдар кимге баш ийип атат, курал кармаган менен ошол сыяктуу түшүнүктөр жок булардачы. Жаштарда дейли, биздин балким менде да күнөө бардыр да. Азыр мен өзүмчө ниет кылам ушу бир топ жылдан бери жаштар саясатына жүрүп, андан баштап саясаттын өзүндө көп аралашып калдык. Саясий түшүнүктү калыптандыруу боюнча сабактарды көбөйтүш керек экен. Жөнөкөй окуулар, коомдук окуулар башташ керек. Бир эле чоң маселе бар. Ким берет? Кеп ошого барып, бир партиянын адамы, бир партиядан каржыланган адам силерге сабак берсе, ошонун лидерин силерге аппак кылып көрсөтүп коюшу мүмкүн. Бирок мамлекеттик мекеме, мамлекет өзү ушул нерсени системага салбай аткан үчүн, координация кыла албай аткандыгы үчүн бул чоң көйгөй. Бирок бир нерсе бар, болушунча караңгы эл кылып алып туруп, аны башкарган жакшы депчи. Ошо элдерди агартуу кээ бир учурларда жетекчилердин башындагы мындай кызыктар эмес болушу мүмкүн аларчы. Ошол бир нерсе кайсыл жерде көйгөй болуп аткан болсо, кайсыл бөлүмдө, ошол жер өзүн өзү оңдоого, өзүн өзү түзөлтүүгө кетет. Мисалы үчүн кайсы бир жерде вирус болсо, ошол клетка ошол вирусту жегенге өзү күрөшүп баштайт, себеби ал жактан сигнал келбесе да, себеби өзүнүн мындай бул табигаттан берилген касиет да. Азыр бизде да ошондой болду. Бизге эч ким келбей, жаштар саясий түшүнүгүң барбы? Сен алданып калбай атасыңбы деп чоңдордон эч ким сураган жок. Ушул сыяктуу бир долбоорлордон улам келип, жаштар өзүбүздү өзүбүз дарылаганга аракет кылып атабыз. Бул да жакшы нерсе. Оңоло турган коом, оңоло турган өлкө ошентип өзүн өзү дарылап баштайт. Бирок бир нерсени билели, салыштырмалуу, адилеттүү адамдар болот. Ошолорду ээрчигенден жана өзүңөр туура жолго кетип аткан болсоңор, башкаларды ошол жакка ээрчитип кеткенден эч качан тажабашыбыз керек. Рахмат. Ушул жерден жаштарга суроо бергим келип атат. Мынакей сиздер ошол Жалал Абад шаарындагы эң эле активдүү, анан лидерсиздер, жана айтып кеткендей. Сиздер билесиздерби, партияда канча пайыз жаштар болуш керек бир партияда жогорку кеңешке барыш үчүн? Анан ошол мыйзамда бар да, негизи бир партияда жогорку кеңешке барыш үчүн мынча пайыз жаштар болуш керек деп. Анан канча пайыз болуш керек? Экинчиси, ошол нерсени негизи ошол партиялар ошол мыйзам бузуп атабы же бузбай атабы? Мен аннык бул жөнүндө маалыматым бир аз азыраак экен. Башка сиздерде барбы? Мен билгенден 30% жаштар болуш керек партияда деп айтылат. Мен көптөгөн саясатта жана коомдук окуу билимдеги орду бийик болгон агаларыбыздан угуп жүргөнүбүздөн ошол 30% жаштар болуш керек. Рахмат. Жогоруда сиз айтып өтүп кеткендей эле, ошол саясий же болбосо мыйзамдар тууралуу жаштар өзү биринчи билиши керек, курал болуп калбаш үчүн дебедиби? Бул эми бизге мисал болду деп айтсак болот. Анткени калган жаштарды сурабай деле койсок болот да. Негизи 15% болуш керек экен. Анан бүгүнкү күндө бир дагы партия ошол мыйзамды сактабайт экен. Алардын ар биринин өздөрүндө 15%-дан болбойт экен. Кайра эле жанагы суроо, ооба, жаштарыбыз ушинтип курал болуп калбаш үчүн дагы эмне кылсак болот?
Жаштарыбыз ушундай курал болуп калбаш үчүн биринчиден жаштарыбыз өздөрү баягы айтып кеткендей дарылаш керек, билимге толтуруш керек, маданият жактан, билим жактан, илим жактан. Мисалы мен азыр көптөн бери байкап жүрөм, илим тармагында кеткен жаштар аз да, аябай аз. Студенттердин арасында илимий практикалык конференцияга барган студенттер аз. Студенттерди заставить этип атып, сен барасың деп атып, ошондой илим жаатына аябай түрткүлөп атып кетиребиз да. Биздин элибиз ушундай кайдыгер. Жана мисалга алсак, мен бир эле мисалды келтирип коеюн. Мына президенттик шайлоодо бардыгыбыз билебиз, акчага сатып алышты көп эле добуштарды. Кээ бирлерин иштен кетиребиз деп коркутуп, ушундай метод менен өттү президент. Эми эл акырында бардыгы бүткөндөн кийин, результаттар чыккандан кийин Сооронбай Жээнбеков президент болду, анан кийин кайра бизге бардыгы таза шайлоо болду деп атат. Биз болсо ооба таза шайлоо болду деп атабыз. Биз өзүбүздүн добушту сатабыз, ооба таза шайлоо болду деп атабыз. И ошол нерсеге ыраазы болуп жүрөбүз. Өзүбүздүн калпыбызга өзүбүз ишенип атабызбы? Ооба, өзүбүздүн калпыбызга өзүбүз ишенип атабыз. Аны депутаттар да билет. И өнүккөндү өзүбүз да каалабай атабыз да. Бул аябай чоң проблема, ошондуктан буну чечиш керек. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жарым саат бою талкууну өзүңүздөр көргөндөй эле шайлоо учурунда жаштардын курал болушу бул эч кимге деле сыр эмес. Аны жаштар өзү деле мойнуна алды деп айтсак болот. Ал эми биз келечек үчүн бул нерседен батыраак арылып, анан өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн ар бирибиз өзүбүзгө салым кошуп, билим алып, ошону менен өз мекенибизди өнүктүрүүгө аракет жасайлы деп эфирди аяктагым келип турат. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен жарым саат бою мен Альмира Абидинова болдум.